Sapar деген бүгінгі күнде 120 километр, 110 километр, кейбір мазхабтар 85 километрден алыста айтады. Бұл негізінде жөө жүргенде 3 кече 2 күндүздүк жол. Намазыңды оқып, эс алып, тамақ жеп, суусундугун кандырып, башка кылып, 3 кече 2 күндүз жөө жүргенде 3 кече 2 күндүздө жете турган сапарды ооз ачууга уруксат берилет. Бүгүнкү күндө аны 120 километр дейт. Кейбір мазхабтарда 85 километрден жогору дейт. Бирок биздин Ханафи мазхабта, биздин Орта Азия алымдары 110дон жогору дейт. 110 километрден жогору сапарга ниет кылып чыксаңыз, ошо сапарда кыйынчылык болсо, орозо кармабайсызда оозуңузду ачып, кийинчерээк убактыңыз болгондо орозо карма бересиз. Түшүнүктүбү? Ал эми эгер сапарыңыз бүгүн Мерседеске отуруп алгансыз, кондиционер жагып алгансыз, 110 километрге барасыз. Буга ооз ачыш шарт эмес. Сапарга деп бетте эртең менен оозуңузду жаптыңыз дагы самолетке отуруп 5,5 саатта Стамбулга түштүңүз. Ооз ачыш шарт эмес бетте. Сапар кайсы сапар? Орозо кармаганда кыйналып кала турган болсоңуз. Түшүнүктүбү? Кыйынчылык болгон сапарларда. Ал эми рахаттанып, жыргап, шоферіңіз айдап кетіп, арқасында сен ұқтап баратасың. Ооз ачыш керекпи? Жоқ. Сапар дегенде сөз урматтуу мусулман бир тууган, кайсы сапарда кыйынчылык болсо, оозуңузду ачып, кийин карма бересиз.